Салам, кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу айымдар, сулуу айымдар, бактылуу айымдар, энергиясы толуп турган айымдар. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кудайымдын улуу ыйык күнүндө, 16-күнүндө жолугушуп отурабыз. Кудайыма чексиз шүгүрлөр, ыраазычылыгымды билдирем. Менин сабагым жакшы угулуп жатабы, урматтуу айымдар? Үнүм дагы жакшы угулуп жатабы? Салам, баарыңыздарга салам. Орозоңуздар кабыл болсун, орозо кармагандар. Бүгүнкү күнүңүз жакшы күндөрдөн өтсүн. Бүгүнкү күнүңүз күтүлбөгөн жерден белектерди берилсин, күтүлбөгөн жерден жакшы сөздөр угулсун, күтүлбөгөн жерден жакшы жаңылыктарды угалы, күтүлбөгөн жерден үйлөрүбүзгө ырыскы келсин. Баарыңыздарды орозо күнүңүздөр менен куттуктайм. Бүгүнкү орозобуз жакшы, жеңил өтсүн. Анда эмесе сабакты баштай берели. Бүгүнкү темабыз болсо түрдүү техникалар. Урматтуу айымдар, сиздер мурдатан эле техникаларды аткарып жүрсөңүздөр, бул абдан сонун. Эгер жок, мен техника деген эмне экенин билбейм, мен техника жөнүндө ал эмне техника деген түшүнүк жок десеңиздер, анда мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Техника деген ар бир коучтар, илим изилдөөчүлөр ар кандай терминде түшүндүрүп беришет, бирок мааниси бир. Техниканы биздин ата бабаларыбыз деле кылып жүрүшкөн техниканы. Мурунку чоң ата, чоң апаларыбыз деле кылып жүрүшкөн да техниканы. Азыркы мезгилде болсо илимдин жетишкендиги, ушундай телефондор, ушундай экран алдында чыгып үйрөнүп, ушу техникаларды, ар түрдүү техникаларды жасап жүрөбүз. Бул техникалар 100% иштейт, урматтуу айымдар. Техникага ошон үчүн ишенишибиз керек да. Ишеним болмойнча бул техника сиздерге иштеп бере албайт. Биз намаз окуйбуз, Кудайга ишенип, чын жүрөгүбүз менен ишенсек, ошондо гана Кудай берет да. Жөн эле намаз окуп эле оозубуз сүйлөгөндө нар жагыбызда ишеним болбогондон кийин бизге жардам деле берилбейт да. Алла Тааланын жардамынан деле берилбейт. Ошон үчүн техника деген бул жалпак тил менен түшүндүргөндө мындай айтылат. Техника деген сиз 2 комнаталуу үйдө жашайсызбы, 5 комнаталуу үйдө жашайсызбы, же двухэтажный особнякта жашайсызбы, ичиндеги майда мындай оокаттан өйдө чоң оокаттын баардыгы идиш, аяк болобу, кичинекей жип болобу, ошол баардыгы сизге тиешелүү болот да. Сиз көзүңүздү жумуп деле бул нерсе каякта десе деле сиз жооп бере аласыз да. Ал нерсе бул коробканын ичинде же шкафтын үстүндө деп коесуз да. Алла Таалам дагы ушундай ааламды жараттыбы, бүт баардыгын билет. Даже пендеси эмнени ойлоп жатат, эмнени кылып жатат, бүт билет да. Сиз деген техникада мындай да. Сиз мисалы 1-майда же майрамдар келип атпайбы? 1, 5, 9 майда сиздер деген бул көйнөгүмдү кийем 1-майда, 5-майда бул көйнөгүмдү кийем деп үтүктөп туруп илип койсоңуздар, бул техникада сиз ошону кийип, биринде сиз ошону эстеп, кийип, көйнөгүңүздү кийип, жакшылыктарга гана барасыз. Көрдүңүздөрбү? Энергия алып келесиз. Сиз ошондой эле ар бир техника аткарсаңыз, бул Кудайга көрсөтүп койгон болосуз да. Ушундай жакшылыктарыңызды техника аркылуу Кудайга жакшылыгыңызды жеткиресиз. Ошондуктан жүрөгүңүз менен чын жүрөктөн ишенсеңиз, бул техникалар иштейт. Бул максат аткарылат. Анан техниканын аткарышындагы мен сиздерге бир жакшы бир фишка айтып коеюн.
мындай болот. Техниканы сиз мынтип ойлойсуз да, мен намаз окуймун, эмнеге кабыл болбойт, же бизде мындай сөз бар да, үмүтүңдү үзбө Алла Тааладан. Бул жашоодо бербесе дагы тилене бер, бул жашоодо бербесе дагы акыретте 2 эсе берилет деген бизде ушундай сөз бар да. Эмне үчүн бул жашоодо биз жакшы жыргап жашашабыз керек эмес? Эмне үчүн бактылуу болуп жашабайбыз? Жок, бактылуу болуп бул дүйнөдө дагы, 2 дүйнөдө тең бактылуу болуп жашашыбыз керек да. Бул техниканын аткарылуусунда сиздер ошон үчүн мынтип ойлойсуздар да, эмне үчүн намаз окусам деле кабыл болбойт, эмне үчүн тигил адамдар деле намаз окуса кабыл болот, а меники эмнеге кабыл болбойт, эмнеге мен ушундай техникаларды аткара берем, такыр эле болбойт дей бересиздер да. Анын себеби бул мындай. Сиздин жети ата тегиңизди, жети эне тараптан, кайын-журт тараптан ата тегиңизди тазаламайынча сиз 1000 жолу, миллион жолу техника жасайсызбы, бул кабыл болбойт. Таза болмоюнча да, тазаламайынча, жети ата текти тазаламайынча бул техникалар аткарылбайт, койгон максаттарыңыз да аткарылбайт. Бул мен силерге мындай кылып көрсөтүп берейин. Могу жерде сиз турасыз да. Бул атаңыз, апаңыз, бул сиз, бул атаңыз, бул апаңыз. Атаңыздын атасы дагы бар, апасы бар. Апаңыздын атасы дагы бар, апасы дагы бар. Ал эми чоң атаңыздын дагы атасы бар, апасы бар. Көрдүңүздөрбү? Бул апасынын атасы менен апасы. Бул тайнеңиздин, таятаңыздын атасы, апасы. Тайнеңиздин апасы, атасы. Могул апа жак болот, бул ата жак болот. Бул сиз болосуз. Ошентип могул жети атанын мындай аталары, апалары болот, туурабы? Ар бирибиздин аталарыбыз, апаларыбыз болот. Мынакей. Бул апа жактын аталары, апалары. Могул түзөлүп келатпайбы могулчу? Ушул биздин кан тамыр болот. Бул агып келаткан кан. Мына могул 7 ата жактан агып келаткан, шорголуп келаткан кан болот. Ушул келип, мына биз ушул жакка келип жаралганбыз, Мисалы, могу жерде тайнеңиз болобу, же тайнеңиздин апасы болобу, могу жерде бирөөнү бир жаман сөз сүйлөп, бирөөнү бир каргап койсо деле, могу жерде бир түйүлүп калат могу жерде. Могу жерде түйүн түйүлүп калат да, могу жерде кан түйүлүп калат. Мисалы, апа жактан деле, ата жактан деле, могу чоң апаңыз деле бирөөнү каргап же бир жаман сөз сүйлөп койсун, могу жер кан түйүлүп калат. Же мүмкүн 5 апаңыздардан деле могу жерден бирөө, же атаңыздардан деле бирөөнүн эмгегин деле жеп коюп, же бир туура эмес бирөөнү сөгүп, же бир жаман сөз сүйлөп койсо деле ушинтип түйүлүп калат да. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Могу жерде мисалы, могу жерден деле түйүлүп калат. Могу кан деген түп-түз болуп агышы керек. Бизге ушу поколенияга жетиши керек, могу түп-түз болуп. Могу жерден таза кан өтпөй калат, көрдүңүздөрбү? Ал могу жерде каргаган кан, мисалы каргаган сөз ага барып тийбейт, же өзүнө келип тийбейт дагы, мына сизге келип, сиздин жолуңузду бууп коет могу жердеги. Түшүнүктүү эле болуп атабы, Ошон үчүн 7 ата текти, 7 апа текти тазалап, могу жердеген түп-түз могу жердеги түйүлүп калган кандарды чечишибиз керек. Биз чечкенде гана биз максаттарыбызга жетебиз дагы. Ошондо гана техника аткарабызбы, намаз окуйбузбу, максаттарды кылабызбы, жанакындай медитация кылабызбы,
каалаган техникалар менен жете алсак болот максаттарыбызга. Айымдар, сизден суранат элем. Барактагы эмес, тетрадь атайын, анан ручка даярдап алышыңыздарды суранат элем да. Себеби таңкы тилектер 28 күн дегенде атайын тетрадь мындай блокноттордон ачып алып, ошонун ичине ар бир күнүн жазсаңыздар, ошол ар бир айтып аткан айымдын сабактары сиздерге маанилүү, сиздердин жашооңуздарды 100% өзгөртөт. Ошондуктан тетрадь ручкаңыздарды жазып алып, ата текти кантип гана тазалайбыз эми, ошол боюнча жазып алсаңыздар, болбосо бул эфирде эле сакталат, ошондон кайра көрүп деле жазып алсаңыздар болот. Муну бир гана Аллах Тааладан суранып, ата тегимди тазала деп ниет кылабыз. Даарат алабыз, 40 күн окуп баштайбыз дуаларды. Ата текти тазалаганга мен ниет кылдым деп дуа кылып, атайын ниет кылып, дуаларыбызды окуп баштайбыз. Жазып алсаңыздар болот. Истихара бир жолу окуйбуз, Фатиха сүрөсүн бир жолу окуйбуз, Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуйбуз, Фаляк сүрөсүн 40 жолу окуйбуз, Аннас сүрөсүн 40 жолу окуйбуз, Аятал Курсин 21 жолу окуйбуз, Истигфар сүрөсүн 40 жолу окуйбуз, Улуу дуа дегенди 10 жолу окуйбуз, Салават дуасын 1 жолу окуйбуз. Ушул бакыт дуасын 40 күндө окуйбуз. Биринчи даарат алабыз, жашынакай отуруп ниет кылабыз, мен ата тегимди тазалаганга деп, даже ушул мындай сүрөттөрдү тартып алып, ушул кан түйүлүп калган тамырларды элестетип, ушуну окусаңыздар абдан жакшы болот да. Ошондуктан ушул дуаларды окугандан кийин таптаза кылып муну 40 күн окуйсуздар. Же үйдө бош отургандар эртең менен ата текке окуп, түштө болсо эйне текти окуп, түштөн кийин кайын журт текти окусаңыздар болот да. Ушундай 3 тараптан тазаланышыбыз керек. Ата текти тазалашыбыз керек биринчи, экинчи эйне текти тазалашыбыз керек, анан кайын журт текти тазалашыбыз керек. Кайын журттан дагы, кайын журттун канынан дагы биз баланы төрөп атпайбызбы? Ошол балдарыбыздын ушундай түйүлүп калган, мондай болуп түйүлүп калган канды балдарыбызга өткөрбөш үчүн биз кайын журт тегин дагы тазалашыбыз керек. Анан өзүбүз дагы жаман ойлобошубуз керек, жаман каргыш айтпашыбыз керек эч кимге, жаман сөз, даже мондай ит кетип баратабы, мышык кетип баратабы, бир кичинекей жандыкка дагы жаман нерсе айтпашыбыз керек. Жаман нерсе айтпашыбыз. Ошол эле сөз сиз каргасаңыз, башка адамды каргасаңыз, ал каргыш ал адамга дагы тийбейт, өзүңүзгө дагы тийбейт. Ошол небереңизге тиет. Небереңиз кандай каргасаңыз, небереңиз туп-туура ушундай болуп калат. Бирөө мүмкүн бага ачылбай калсын же бай болбой калсын деп койсо дагы, мүмкүн тайнелерибизби же чоң апабыздын апасы айттыбы, мына ошол бизге келип отурган мезгил. Биздин багыбыз ачылбай турган мезгил. Ушунун баарын тазалап туруп, анан техникага өткөндө гана ушул Кудай бардыгын берет да сизге. Бардыгын таза кылганда гана Кудайдан эмнени сурансаңыз, эмнени максат кылсаңыз жетет. Ошентип ата текти тазалайбыз. Анан эми техникаларга өтсөк, бул жерде суу, буга чейин финансы жагынан өтүп келген эжекелердин сабактарын окусаңыздар, акчанын аябай эмеси көп болот да, энергиясы аябай күчтүү болот, анан ошого жараша дагы техникасы дагы аябай күчтүү иштейт да. Анан өзгөчө суунун техникасы, энергиясы дагы аябай күчтүү, анан техникасы дагы ушунчалык күчтүү, 100% иштейт да. Бул эгер чын жүрөгүңүздөн ишенип кылсаңыздар. Ооба, эфир сакталат, анан көрсөңүздөр болот. Мен алаксы болбой сабагымды өтө берейин. Ошол акча тууралуу айтканда дагы сиздерге көп техникаларды дагы айткан, ошолорду дагы колдонсоңуздар болот. Ал эми суунун техникасын дагы колдонсоңуздар абдан күчтүү болот. Ошол акча энергиясын карап турсаңыздар, мынтип айтылат да, мындай доллар бар го, доллар, S деген.
ушул акча энергиясы ушундай спираль сыяктуу болуп келет да, ушу доллардай болуп ушинтип келет, мындай болуп келет. Ошондо мындай бир байкасаңыздар, бир адамга акча келет көп, кайра кетет, кайра мындайынан келет да. Ошол келген акчаны кармап калсаңыздар, андан жакшы да ошого ыраазычылык кылып кармап калсаңыздар жакшы. Эгер кээ бир адамдар барго, акча келгенде мамилелери өзгөрүлөт, сүйлөгөн сөздөрү өзгөрүлөт, мындай чоң сүйлөп калат, кишилер менен сүйлөшпөй калат, ошон үчүн акча келген энергияны, акчаны кармаганда мындай эс түрүндө келген учурда ыраазычылык менен кармап калыш керек да, шүгүр деп кармап калыш керек. Кайра кетет, кайра келгенде ушинтип кармап калышыбыз керек. Суунуку дагы, суу дагы ушундай толкун болот го, мындай болуп толкун болуп, суу толкун болгондо бир алып, катуу толкун болгондо бир адамды өлтүргөнгө чейин алып кетип калат го, артка жутуп. Ошондо сууну дагы жакшы кабыл алышыбыз керек да, ошонун техникасы абдан иштейт. Эми анда эмесе техникаларга даярданалы, сиз мурда техникаларды аткарып жүрсөңүздөр, аткара бериңиздер. Ал эми техниканы жок, бул эмне десеңиздер, бүгүндөн баштап даярданып техникаларга өтүңүздөр, чын жүрөгүңүздөр менен өтүңүздөр. Биринчи жанакындай ата текти тазалабыңыздар. Таза болгондо гана техникалар аткарылат. Ишенип коюңуздар, 100 айым көрүп отурсаңыздар, 100 айым, 100 айым техниканы баштасаңыздар, ушунун 10 эле айымдардыкы 5-6 күндө гана техникасы точно аткарылат да, 100% аткарылат. 90 айымдыкы болсо 45 айым, 90 айымдын 45 айымы болсо, бүгүн деген Асел ушул техниканы айтып атат, мен деген ушуну кылышым керек дейт дагы, билбей адамдар, аял киши дагы билбеген нерсени үйрөнүп аткан кезде ушунчалык энергия мондай пикке жетет да, аябай пикке жетет энергиясы. Билбеген нерсени билип аткан учурда аябай пикке жетет да. Ал эми ушул энергия эртеси күнү, кийинки күнү, 3-4 күнү кичине ылдыйлап уже энергиясы жок болуп калат да, аял кишинчи. Анан тияка жетишпей, бул жака жетишпей калат дагы, анан 1-2-3 күн техниканы аткарышат, 4-5 күнү аткарылбай калат да. Анан кийинки күнү кылайынчы, мынчанчы күнү кылайынчы деп туруп, кийинки 7-8 күндөн кайра техниканы баштайт да. Андай болбойт айымдар, андай болбойт эч убакта. Ортодо мындай перерыв болбош керек. Мисалы, түүлүк жаңы жаралдыбы, 2-3 ай болгон кезде выкидыш болуп калдыбы, сиз ошо выкидыш деле кайра 4-5 айда эле кайра жаратып эле кайра боюңузда кылып атпайсызбы? Андай болбойт да. Выкидыш 2-3 айынан выкидыш болуп калган түйүлдүк кайрадан жаңы мындай лечение алып, витаминдерди алып, кайрадан түйүлдүктү мындай нөлдөн баштап 1 ай, 2 ай болуп, андан кийин 9 ай болгондо төрөшөт го айымдар. Техниканы да ушундай кыласыздар да, 45 айымчы. Ошо энергия ылдый түшкөндө техникалар дагы ортодон калып калат дагы, анан кайра баштайт, алардын техникасы иштебейт. Ал эми калган 45 айым болсо деген, элдер кылып атпайбы, мен деле кылып көрөйүнчү эми. Болсо болду, болбосо жок да деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн 10 эле айымдыкы, 100 айымдан 10 эле айымдыкы аткарылат. Алар чын жүрөгү менен ушуларды тазалап, мен максатыма жетем, мен ушун техниканы кылам, мен ушун менен байым, мен машина алгым келет, мен ушу техника менен машина алам, мен ушу техника менен үй алам деп туруп 10 айым чын жүрөгү менен кылышат дагы, алардыкы 100% иштеп кетет. Ошон үчүн баарыңыздар чын жүрөктөн ишеним менен кылыңыздар. Анда эмесе техникаларга өтөлү. Техникада мындай да, биз телефонду зарядтаган учурда 100%ке толтуруп кечинде зарядтап коебуз телефонду. Телефонду зарядтап койгон кезде 100% толгондо биз жакшы нерселерге гана, Инстаграмдын таңкы тилектерди көрөбүз, жакшы позитивныйларды угабыз, ошентип коротобуз, жок дегенде 20% коротобуз. Мисалы, WhatsApp менен жакшы адамдар менен баарлашабыз, энергия алмашабыз,
ошентип 100% кичинеден коройт. А биз кантип энергия алабыз? Бул биринчи техника. Мындай кылыңыз. Сиз ап-апак шейшепке жатып жүрүңүздөр. Сиз мурунку шейшеңиз барбы же бүгүн бир жаңы шейшеп аласызбы? Ак шейшеп болсун. Ак шейшепте мындай кызыл, жашыл гүлдөр болуп турсун, бирок ап-апак шейшеп. Ушу ак шейшепти монтип пастенизге салганда мен ушу уктаган кезде адамдар уктаган кезде энергия алат да. Ошентип мен энергиям күчтүү болот, энергиялуу болом деп туруп ак шейшепке гана жатыңыздар. Мен бекем никебиз бекем, жакшы жашоодо жашайбыз, бактылуу болуп жашайбыз деген деп туруп шейшепти салыңыздар. Шейшепти салыңыздар дагы жатаарда сиз подсознанияңызды, мээңизди блокко коюңуз. Мен эртең жакшы күндөрдү өткөрөм. Мен эртең мисалы кафеге барам. Мен эртең күтүлбөгөн жерден белек алам. Мен ушундай бир жакшы нерсени блокко коюңуз дагы болду. Эч нерсени ойлобой туруп, может медитация жасайсызбы, мүмкүн молитваларды жанакындай эмелерди окуйсузбу, сүрөлөрдү окуйсузбу, ушундай подсознанияңызды блокко салыңыз. Жакшы блокко салып туруп жатыңыз. Жатыңыз дагы эгерде жаман түш көргөн болсоңуз, же бир жолдошуңуз менен кыжыңдашып кетсеңиз түнкүсүн жаткан учурда, же бир жаман түш көрсөңүз, биринчи очередь ушул тазаланууну баштаңыз. Шейшепти кайрадан баштаңыз. Кече алдыңызбы, жаңы салдыңызбы, бүктөп туруп ваннага саласызбы, же тазикке суу куюп эме кыласызбы, суу энеге тапшырыңыз. Суу эне бүт жаман нерсенин баарын сага тапшырдым. Суу эне баардыгын тазалап кет. Суу эне кечинде жаман түш көрдүм, баардыгын тазалап кет. Менин бүгүнкү күнүм жакшы күндөрдөн өтсүн деп эртең менен кайра ошол шейшепти тазалап сууга салып таштаңыз. Болду, тазаланат. Суунун энергиясы, суу абдан тазалайт. Суунун энергиясы күчтүү, техникасы дагы күчтүү, аябай. Эми суу техникасын баарыбыз эле билебиз, кечинде жатаарда стаканга, одноразовый стакан болобу, айнек стакан болобу, сууну дагы көбүрөөк 1 литрлик банкага деле куюп койсоңуздар болот да. Ошого максатыңыздарды жазасыз дагы. Баягы стакан үстүнө көңтөрүп кечинде коюп коесуз. Максатыңызды, жакшы тилектериңизди, максаттарыңызды жазасыз да, көңтөрүп коюп коесуз дагы. Ар бир тамга, ар бир максатыңыз ошол сууга сиңет таң атканчактычы. Таң атканчакты сиңет дагы. Биздин адам баласы 80% ошол клеткалар суудан түзүлгөндүктөн эртең менен туруп ошол сууну ичкениңизде ар бир максат жазылган тамгаларыңыз ошол суу менен ички биздин организмдеги сууга сиңет дагы. Бул техникаңыз аткарылат. Бул Кудайдын берген денедеги сууга уже сиздин максат сиңген сууну ичсеңиз, бул Кудайым жакшы нерсени ичти, жакшы сууну ичти, жакшы тилек менен ичти деп туруп Кудай сизди техникаларыңызды аткарып берет. Бул сөз түрдө аткарылат. Суу техникасы бул ашып кетсе меники 3-4 күндө аткарылат да. Мен суу техникасын күндө колдоном. Мен жазам. Бир 3 күндөн кийин ошол техникаларым аткарылат. Баягы чоң максатым чындыгында аткарыла элек, бирок майда техникаларымды 3 күндө бир алмаштырып эле жазып берем. Суу техникасын түшүндүк. Кечинде жатаарда суу техникасын кылабыз. Шейшебизди салабыз. Анан өзүбүз бир сыйра тазаланып, суу менен тазаланабыз. Анан жылуу сууну бир тряпканы алып, жанакы эшигибиз барго, кухнянын эшиги эмес, бул залдын эшиги эмес, сырттан келип жаткан эшиктин мондай кармагычын, анан мондай эмесин калганын кыры бар эмеспи? Ошолорду сүртүп коюңуз. Таза суу менен сүртүп коюңуз. Себеби таза кылсаңыз, эртең-менкиге даярданып атасыз. Бул техниканы эртең-менкиге даярдап атасыз. Эртең менен ырыскы, бакыт, байлык, ден соолуктун баардыгын Кудайым таңкы ырыскы менен берет. Таңкы ырыскы менен берет. Ошо таңкы ырыскыны алганга көйнүңүздөр дагы, таңкы ырыскыны эртең менен алабыз. Эми мындай суунун техникасын даярдадык, сууга койдук.
эми эшиктерди тазаладык, апапак шейшетти салдык, подсознание блокко койдук, эми уктадык. Эртең менен турганда 5 секундалык техника деген бар. Эртең менен будильникти алысыраак коюңуз. 7-де турсаңыз 6-да ойгонуңуз, 6-да ойгонуп жүрсөңүз 5-те ойгонуңуз. Же 1,5 саатка алдыраак ойгонуп жүрүңүздөр. Будильникти алысыраак коюңуз дагы. Будильник шыңгыраганда сиз 5 секундалык техниканы колдонуңуз. 5 секундалык техникада резко туруңуз. 5, 4, 3, 2, 1 деген чекте сиз туруп кетишиңиз керек. Кыргыздарда деле сөз бар го. Шайтандын белин сындырышыбыз керек деген. Ошентип шайтандын белин резко сындырыңыз. 5 секундда туруңуз дагы, эки жакты караңыз. Балдарыңыз дем алып жатат. Мындай уктап атышат, бирок дем алып жатат. Ошого шүгүр деңиз дагы. Эми 40 секундалык техника деген бар. Мээде эч нерсе жок болгон болот, эртең менен пустой болгон болот. Анткени сиз энергия алдыңыз да, 100%ге уже зарядканы толтуруп койдуңуз. Мээңизде таптаза эч нерсе жок. Ошо 40 секунддун ичинде башка жаман ойлор, бир адам баласына 1 минутада миллиондогон ойлор келип кетет. Анын ичинен жакшысы да, жаманы дагы, кечээки мурунку кайсы бир ойлор да келип кетет да. Ошон үчүн ошол күндү күн эле ойлоңуз дагы, эртең менен туруп, Аллахым деп туруп 40 секундда бүгүнкү күнүмдү жакшы кылгын, бүгүнкү күнүмдү берекелүү кылгын, бүгүнкү күнүмдү ырыскылуу кылгын, бүгүнкү жакшы күндөрдөн кылгын. Аллахым, ыраазымын, ыраазымын, ыраазымын дегиле. Ыраазымын деген сөзгө ушунчалык көңүлү айымдар. Ыраазы эртең менен көзүңүздү ачтыңызбы? Ыраазы болуңуз. Ыраазы болуңуз. Себеби көптөгөн адамдар көзүн ачпай калып атат. Сиз эртең менен ойгондуңузбу? Көзүңүздү ачканда эле ыраазы болуңуз дагы, ыраазычылыгыңызды билдириңиз. Балдарыңызды караңыз. Жараткан Аллахым, балдарым дем алып жатат. Аман эсен ойгондук. Ушу күндү жакшы көрдүк деп туруп ыраазычылыгыңыздарды айтыңыздар. Сиз мурунку күндү ойлобоңуздар, эртеңки күндү ойлобоңуздар дагы, ошол күндү ойлоңуздар. Кечки кайрадан мен энергия ала турган күнгө жеткир Аллахым деп туруп, сиз 5 секунддук техниканы аткардыңыз, 40 секунддук техниканы аткардыңыз, ошентип ваннага жөнөңүз. Ваннага жөнөгөндө эле сууну шаркыратып туруп эле, суу эни бүгүнкү күнүмдү жакшы күндөрдөн кыл. Бүгүн таза күндөрдөн кыл. Мени таза адамдар менен жолуктур. Өзүң кандай тунук тазасың, ушундай таза адамдарга жолуктур. Мен баскан изимдин баарын таза кылгын деп суу менен сүйлөшүп, бети колуңузду жууңуз дагы. Ваннадан чыгасызбы, умывальник эшикте жуунуп келесизби? Эшикти ачыңыз, эшик менен терезени ачыңыз. Жанакы эшиктин кырларын сүртүп, анан терезени да сүртүшүбүз керек да, ошол техниканы да колдонуп жатыңыз. Ошондо эшикте бакыт, ден соолук, байлыктын баары сагалап турган болот. Ошондо эшикти, терезени ачкан кезде, эшикти ачкан кезде мындай күлүп, жайнап, позитивный тосуп алыңыз. Келдиңерби? Мен силерди чын жүрөгүмө тосуп алам. Ыраазымын, Аллахым, мага ушулардын баарын жибердиң. Рахмат деп мындай внутренний диалог кылыңыз. Терезени ачыңыз. Эшикти кайра жаап койбоңуз. Эшикти ачып, мындай шоолатып коюңуз. Киришсин, үйгө кирип, залга чейин киришсин, спальняга чейин киришсин, 2 этаждуу үйдө жашасаңыз, 2 этажга чейин кирип чыгышсын. Баары. Терезени ачыңыз. Терезени ачып, баардыгын айтыңыз. Ыраазымын, Аллахым, мага ушунун баарын бердиңби? Ден соолук, байлык, баардыгын чын жүрөгүмдөн кабыл алдым, Аллахым деп ушул техникаларды үйрөнүңүз. Терезени ачып туруңуз дагы, жашаган жериңизге ыраазычылык айтыңыз. Ыраазымын, ушундай жерде жашатып атасың. Асманды карап, ушундай таңкы ырыскыны берип жатасың, Аллахым. Сиз өзүңүздүн каалоо, тилек, максаттарыңызды айтыңыз. Түшүнүңүздөр да 40 секунддук, 5 секунддук ваннада техника, эшик терезени жуу техникаларын түшүнүңүздөр да. Эми баягы бүттүк, ырыскыларды алдык, ден соолук, байлык,
бардыгын алдык. Эми дасторкондун үстүнө келдик. Дасторкондун үстүнө келгенде дасторконуңузду дагы ак болсун, дасторконуңуз аппак болсун. Анткени эшиктен кирип келаткан ырыскы жанакы нан деле алып келсек, бир сүт деле алып келсек, дасторконун үстүнө коебуз да. Дасторкон аппак болуп, ошол ырыскыларды жакшы кабыл алыш керек да. Терезени 3 этажда жашасакчы, эшикти ачканга ыңгайсыз болсо терезени эле ача берсек болобу? Ооба. Мен дагы 5-этажда жашаймын. Мен эшикти дагы ачып деле коем, кичине эле ачып коем. Терезени чоңураак ачам да. Анан терезеге туруп алып, жанакындай сөздөрдү айтып тосуп алам, жакшы чын жүрөгүмдөн кабыл алам таңкы ырыскыларды. Эми дасторконго келдик. Дасторкондун үстү дагы ак болсун. Бардык сүт, май, эмне курут, эмне нан, пан, сахар алып келсеңиздер дагы дасторкондун үстүнө коесуздар да. Дасторкон дагы жакшы тосуп алыш керек. Кучак жайып тосуп алыш керек ырыскыны дагы. Ошол дасторконго сиңимдүү болуш керек да, өзүбүздүн ичип жеп аткан дасторконго. Эч убакта жолдошуңуз менен отурасызбы, бирөө менен отурасызбы, подружкаларыңыз келеби, дасторкондун үстүнөн негатив сөздөр сүйлөбөңүздөр. Ар бир сөз сүйлөп аткан сөз, даже оюңуз дасторконго сиңет. Сиз алып келип аткан ырыскыларды дасторкон уже кабыл ала албай калат, уже дасторконуңуз карарып кеткен болот да. Мондай аппак жашынакай сүт, жанакындай тамак аштарды алып келсеңиз, дасторкон кабыл ала албай калат. Эгерде ошондой негатив сөз болуп кеттиби, суу менен жууйгиле. Суу менен тазалап, баштан ылдый тазалап, жанакы майлыктарыбыз барго, ыргытып салгыла аны. Ушул техниканы сөз колдонуңуздар. Такыр эле 4-5 адам болуп такыр эле негативдерди сүйлөп атса, эми аларды тыя албайсыңбы да. Үйүңүздө отуруп сүйлөп атса, дасторконуңузду алмаштырыңыз. Жок дегенде 1 айда бир алмаштырып туруңуздар, айымдар дасторконуңуздарды. Өзгөчө дасторконго анан шейшепке көңүл буруңуздар. Аппак болуш керек. Дасторконуңузга эч качан негативдерди сүйлөбөңүздөр, эч кимди жамандабаңыздар. Дасторконуңуз ар дайым ачык болуш керек да. Мен мындай дасторкондагы ар бир нерсенин ээси болот да, ошо дасторкондун ээси да айтат да, мен уже карарып кеттим, мени ким тазалайт дегенечи. Анан дасторкондун тигил бурчун, бул бурчунан кармап башынан ылдый сүртүңүздөр. Жаман сөз сүйлөндүбү, жаман ойлор ойлонуп кеттиби, сразу сүртүп кетиңиздер. Анан ак дасторкон болсун. Ошентип үйдүн ырыскысын бүттүк, үйдүн техникаларын бүттүк. Эгерде сиз жаман мындай көңүлүңүз чөгүп турса, бирөө сизди капа кылып койсо, же бирөө сизди бир аркаңыздан жамандап бир ууп калса, бир реакция болуп, бир жаман болуп кетесиз го. Ошол учурда кайсы санды жакшы көрөсүз? Мен мисалы 7 деген санды жакшы көрөм. Суу алыңыз, туз алыңыз. Мен 7 деген санды жакшы көргөн үчүн 7 уч туз саламын. Туз салып туруп, үйдүн баарын тазалап чыгыңыз. Сүртүп чыгыңыз. Туз менен суу абдан тазалайт. Ушул техниканы колдонуңуздар. Керек болсо тузду постоянно чөнтөгүңүзгө салып алып туруп деле, туз менен колуңузду жумуштан деле колуңуздарды жууп коюңуз. Жаман негативдердин баарын тазалап кетет. Кичине тузду сууга эметип туруп, мынтип сеп коюңуз. Бүт алып кетет. Дасторкон пленка болсо боло береби? Болот. Пленка болсо да болот. Ак материал деле болсо болот. Ак нерсе бул, ак деген тазалыктын, арулуктун ушундай символу да. Мисалы медиктерде деле иштейсиздерби? Мен өзүм медикмин. Ак халат кийебиз. Эмне үчүн? Жанакындай биз эме беребиз, Гиппократтын дагы антын беребиз да. Биз медиктер, медсестралар бербейбиз, врачтар берет да. Гиппократтын антын бергенде аркасында мынтип айтылат: мен ак халатымдай таза иштейм. Ак халатымдай жүрөгүм менен тазалайм деп ушинтишет да. Ошон үчүн ак нерсени, ак деген бул тазалыктын, анан жүрөгүңүздүн агын билдирет. Акты көп колдонуңуздар. Ак нерсени көп колдонгон жакшы болот. Ошентип үйдүн ырыскысын бүттүк. Эми акча техникасына келсек, акча боюнча өтүп келатышты го.
ай жаңырганда, ай толгондо акчаны кандай кылышыбыз керек? Биздин мурунку аталарыбыз, апаларыбыз деле техникаларды колдонгон, ай толгондо деле жүгүнүп коюшчу, мисалы. Ай толгондо акчаны айга мынтип көрсөтүп коюшчу. Дагы кандай ушундай акча боюнча көп техникаларды кылып келишкен мурункулар деле. Көрдүңүздөрбү? Алардын аң сезимде болгон үчүн деле техниканы кыла берген. Азыр биздики болсо окуулар өнүккөн үчүн биз ушундай техникаларды колдонуп келебиз да. Акча техникасыны мындай. Мен сиздерге айттым го. Доллар, S мындай. 2 сызык, ушундай S аркылуу келет да техника. Энергия ушундай болуп келет. Акчанын энергиясы ушинтип келет да, ушундай спираль сыяктуу болуп келет. Ошон үчүн кошелегиңиз болсун. Дайыма кошелектө $1, $10 же $100 салып туруп унутуп коюңуз. Ошол мондай эмблема акчаны чакыра турчу техника болот бул. Же 8 мындай го. 8 сом салып коюңуз, же 88 сом салып коюңуз, же 888 сом, же 8888 сом кошелекке салып туруп бүттү, унутуп коюңуз. Ушундай болуп келет. Акча ушундай болуп келет. Бул техниканы дайыма колдонуп жүрүңүздөр. Акча боюнча сабак өткөндө дагы 10% чогулткула, буну болсо путешествие, буну болсо окууга, буну болсо шопингке чогулткула деп өз-өзүнчө конвертке салгансыздар, билесиздерби айымдар? Ошонун сыртына акча магнити деп жазып коюңуздар. Ошол акча магнити деген жазуу ошо кошелегиңизге мына магнитти салып койдуңуз уже. Могу долларды же 8 сомду же 880 сомду салып коюңуз дагы уже магнит болуп келе берет. Магнит болуп келе берет да. Анан ошону салгандан кийин акча потогум ачылды деп дайыма айтып жүрүңүздөр. Ал техника кайсы учурда айтасыздар? Мисалы, эшиктен киргенде эшик ачылдыбы? Акча потогум ачылды деңиздер. Кайрадан ваннага киресиздер, сразу эле кол жуйбуз да. Эшигин ачканда акча потогум ачылды деңиздер. Даже телефонуңузда блоктон чыгарганда акча потогум ачылды. Ушул сөздү эстеп коюңуздар. Акча потогум ачылды деп айтыңыздар. Уже жанакы долларды, жана 8 сомду салдыңыз, жанакы акча чогултуп атасыз. Кайдан жайдан акча келе берет сиздерге. Ошол техниканы колдонсоңуздар, сиздерге акча келет. Тамак жасап атканда да казанды ачканда акча потогум ачылды деңиздер. Чай демдеп жатканда деле акча потогум ачылды. Холодильникти бир күндө канча жолу ачасыздар? Мен бир күндө бир 7-8 жолу ачам го. Ошондо айтып турам. Холодильник ачам. Акча потогум ачылды. Көрдүңүздөрбү? Лифтке түшкөндө дагы ачылат го. Акча потогум ачылды деңиздер. Ошон үчүн ушул техникаларды колдонуп жүрсөңүздөр, сиздерге акча көп келет. Эми акчаларыбызды салдык, магазинге жөнөй турган техниканы айтып берейин. Биз эшикке чыктык. Эшикке акчабыз чөнтөгүбүздө же кошелектө, биз Глобуско барабызбы, Фрунзеге барабызбы, супермаркеттерге барабызбы, жолдон кетип баратсаңыз, сиз жанакы суу техникасында мисалы машина алгым келет деп жазасыз да. Кандай машина алгыңыз келет? Мисалы Toyota Camry, ошол Toyota Camry деп техниканы жазганыңызда эшикке чыксаңыз эле көзүңүзгө Toyota Camry көрүнө берет сиздерге. Сиз эмнени каалайсыз? Мисалы чачыңызды бир милировка кылдыртып, бир жакшынакай кылып кырктыргыңыз келе, чачыңыз ошондой прическалуу аялдарды көрө бересиз да. Ошондо жолдон кетип баратып, ошондойлорду көрсөңүздөр же токтоп турган Toyota Camry болсо деле мынтип колуңузду тийгизипкен техниканы деле колдонуңуздар, колуңуздан тийгизип кетиңиздер. Мага жуксун, мага жуксун, мага жуксун деп 3 жолу айтасыздар. Анан прическасы же бир кийимдери жакшынакай болуп, ушул сизге жаккан болсо, аябай жакшы экен, жарашыктуу экен деп ичиңизден ушундай сулуу айым экен деп ушинтип магазинге баратканда ушуларды айтып кетиңиздер да, ушундай техникаларды колдонуп кетиңиздер. Адамдын жаман нерсесин эч убакта көрбөңүздөр. Жакшы гана нерсесин көрүңүздөр.
Мисалы кээ бирөө семиз болсо, семизсин дейбиз. Зато семизи өзүнө жарашып атат. Помпошка, оосору пултуйган, мындай беттери помпошка. Көрдүңүздөрбү? Помпошка деп мындай айтыңыздар да. Жаман нерсесин эч жакта көрбөңүздөр. Ошентип магазинге бардык. Супермаркетке киресизби, Фрунзеге киресизби, Глобуска киресизби, ичинен айтабызбы? Акча потогу дегенди үйдөн эч ким жок болсо деле айтып бериңиздер. Акча потогум ачылды. Күлүп жайнап айтыңыздар. Мындай күлгөнгө көнүңүздөр да, күлүү техникасын колдонуңуздар. Ал боюнча дагы азыр айтам. Ошентип магазинге Глобуска кирдик. Мисалы, акчабыз чөнтөгүбүздө бар. Глобуска киргенде эч убакта жанакындай колуңузга алып алган корзинка албаңыз эч убакта. Колясканы сүйрөп алыңыз. Коляска чоңго. Анан 1 штук самын, 1 килограмм сахар, 1 килограмм рожки, 1,5 килограмм кесме, 2 штук бир бульон, ушундайларды албаңыздар эч убакта. Эч убакта андайларды албаңыздар дагы. Барганда Глобуска киргенде чоң корзинканы алыңыздар дагы. 5 самын, 6 самын көп алыңыздар. Көп алыңыздар. Ошол корзинкага салып атканда, мисалы, сахар салып атканда, менин жашоом таптаттуу болсун сахардай, ушундай ап-апак болсун деп салыңыздар. 5 самын алыңыздар. 5 самын алганда ушулар мени сулуу кылып, таза кылсын деп ушундайларды салып туруңуздар. Ар бир эмне аласыз, конфет аласызбы, печенье аласызбы, менин жашоом таттуу болсун деп салыңыздар. Көп ырыскы келсин деп салыңыздар. Кесме аласызбы, рожки аласызбы, ушундай көп ырыскы, берекелүү болсун деп салыңыздар. Ошентип жүрө бериңиздер дагы. Акчаңызга карайсыз да, чоң кымбат нерсе болсо ошолорду кармап, ушундай техниканы үйрөнүңүздөр. Мага жуксун деп даже ушул жерден визуализация кылыңыздар. Көзүңүздү жумуп, мен үйүмдө турганын, ушунун бардыгын, ушундай кымбат нерсе ала албай калсаңыз, ушуну кармалап ушинтип көрүңүз да. Ошентип баягы корзинканы сүйрөп келип, кассага келдик. Очередь да. Очередь болгондо дагы мындай техниканы колдонуңуздар. Ага акчабыз жетпесечи дейт. Жок, жеткиргенге аракет кылыш керек. Эч убакта 1ден албаңыздар. Жок дегенде 2ден алыңыздар. 1 килограмм мындай эме албаңыздар. Же 1,5 килограмм сахар албаңыздар. 2-3 килограммдап алыңыздар, урматтуу айымдар. Сиз канчалык көп алсаңыз, ошончолук берекесин берет сиздерге. Ошончолук сиздерге берекесин берет. Канчалык көп алсаңыздар, көп Кудайым башка жактан берет сиздерге. Ошентип баягы кассага келдик. Коляскабызды сүйрөп алып келдик. Очередке турабыз дагы. Турганда, качан очередим жетет? Болбойбу, эртерээк кыймылдабайбы деп эч убакта айтпаңыз. Сиз ошол кассир кызды караңыз, көзүңүздү алдыдагы кишилерди карабаңыз, кассир кызды караңыз дагы, ошондо ичиңизден айтыңыз. Абдан сулуу айым экен, көздөрү бакырайган айым экен. Рахмат, ыраазымын сага. Ушундай бизди тейлеп жатканыңа, ушундай адамдарды тейлеп жатканыңа ыраазымын. Рахмат, абдан сулуу экенсиң деп ичиңизден айтыңыз. Сиз ошол учурда каалайсызбы, ошол техниканы аткаратканда каалайсызбы, каалабайсызбы, жүзүңүздөн жылмаюу бир реакциясы жүрөт. Мындай көзүңүз мындай бажырайып, бир күлүп, жылмайган болот. Анан ба очередиңиз жетти. Жеткенде саламатсызбы дейт. Сөз түрдө саламатсызбы деп айтат. Ошол учурда сиз саламатсызбы, саламатчылык деп мындай күлүп жайнап сүйлөшөсүз. Ошондо дагы энергия алмашуу болот. Ошентип баарын алып, чек берет сизге. Чек бергенде, аз мен чектеримди унутуп калыптырмын, ушул жерге алып келемин деп. Чек берет. Чектин аркасына жазыңыз. Үйгө келгенде ыраазымын, ыраазымын, ыраазымын. Рахмат, 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 шүгүр, шүгүр, шүгүр деп 3 жолдан жазыңыз.
ыраазымын Аллахтын бергенине, ыраазымын ушундай бергенине. Шүгүр, ушундай жеп отурам, ушул магазинден ушуларды алып келдим, шүгүр. Этегине Аллахыма рахмат, рахмат деп ушинтип шүгүрчүлүк рахматыңызды айтып, ошол немени чектерди чогултуп коюңуз. Сиз унутуп калган шүгүрчүлүктөрдү, сиз унутуп калган ыраазычылыктарыңызды чектин арты жазылган ручка кагаздарыңыз эч качан унутпайт. Кудайым аны да көрүп турат, окуп турат. Көрүп окуп турат. Ошентип чектин техникасын үйрөнүңүздөр. Эми эшикке чыктык. Баякы маршруткада күтүп турабыз. Продуктуларды алып алып, алган оокатыбызды алып алып. Баякы биз каалаган Toyota Camry өттү. Ыраазымын, мага дагы ушундай Toyota Camry'ни белек кыл, мага да насип кыл деп айтыңыз. Чек жок болгондо, чек жок болсо эч нерсе болбойт. Чек жок болсо жазбай деле коюңуз. Жанакындай ушул жерден бир техниканы айта кетейин. Обязательно чек берет, болбосо жанакы павильон кичинекей магазиндерге барасыздар го, сиз өзүңүздү ушунчалык сүйүңүз. Сиз барганда жанакындай мисалы бир нан үчүн барсаңыз, же бир сүт үчүн барсаңыз, обязательно 3 сомбу 4 сомбу өзүңүзгө ашырыңыз дагы. 3 сом 4 сом өзүңүзгө ашырыңыз дагы. Сиз жанакы штучный конфеттер бар го, барбарис, же бир мятный конфет. Ошо бирден конфет алып жеңиз. Магазинге барган сайын конфет алып жеңиз. Бул техника деген менин жашоом таттуу болсун. Менин жашоом, мен ушундай таттуу аялмын. Менин жашоом мындан да таттуу болсун. Мен азыр таттуу жашоодо жашап атам. Менин балдарым таттуу жашоодо жашасын деп ар дайым конфет, бир штук конфеттен оозуңузга салып коюп жүрүңүз. Өзүңүздү сүйүңүз. Бул техника дагы абдан жашооңузду таттуу кылып иштетет. Мен дайыма айлык алганда мен Рафаэлло шоколад алам. Сөз түрдө Рафаэлло шоколад алам. Мен кымбатпы, арзанына карабайм деле. Главное, мага ак, ана таттуу да, менин жашоом ак болсун, башка нерселердин баардыгы ак болсун, жашоом таттуу болсун деп дайыма айлыгымдан мен Рафаэлло шоколадка көнүп алгам. Урматтуу айымдар, ошентип мен эме үзүлүп калдым. Продукту алып келатабыз, баягы ыраазычылыктарыбызды айтып келатабыз. Эми сиз этаж үйдө жашасаңыз да абдан жакшы. Мындай этаж болбосо деле мындай лестницалар бар го, жанакы айылдагы үйлөрдө деле мындай 1-2 лестница болот, 1-2 лестница көтөрүлгөн сайын сиз бир мындай 5 сантиметр өйдө көтөрүлсөңүз дагы Кудайга 5 сантиметр жакындаган деген сөз. Ошо көтөрүлгөн сайын максатыңызды айтыңыз, каалоо тилегиңизди айтыңыз, Кудайга деген каалоо тилектериңизди айтыңыз. Этаж үйдө жашасаңыздар дагы 5-этажга чыгып баратасызбы, 3-этаждасызбы, же 7-10 этажга чейин барасызбы, 10 этажга чейин тилегиңизди айтып барыңыз. Максатыңызды айтып барыңыз. О Кудай, мен сага 10 кадам болсо дагы сага жакындадым деп ушул техниканы дагы колдонуп жүрүңүз. Же этажга чыгып каласызбы, этаж үйлөргө бирөңкүнө конокко барып каласызбы, же жана айылда деле шатыларга чыгып каласызбы, же сарайдын үстүнө чыгып каласызбы, кичине болсо да Кудайга жакындагандын техникасы бул. Ошол техниканы сөз аткарыңыздар. Ошон чек техникасын үйрөндүк, чек техникасын ар дайым сактап жүрүңүздөр. Өзүңүздү сүйүп жанакындай таттуу конфет жеңиздер. Менин жашоом таттуу болсун деп таттуу конфеттерден жеңиздер. Лифтке чыкканда мен 5-те жашайм дейт. Мен 5-те жашайм дейт. 5-этажга чыксаңыздар дагы 5-этажга чыгып 5 кадам өйдө болуп атасыздар, көрдүңүздөрбү, урматтуу айымдар? Ошентип туз техникасын дагы үйрөндүк, Туз менен тазалаңыздар, өзүңүздү позитивный алып жүрүңүздөр. Анан сөз түрдө ыраазычылык техникасын кылып жүрүңүздөр. Тетрадь ручкаңыздарга 3 ыраазычылыгыңызды жазыңыздар. Ыраазы болмоюнча Аллах Таалам ыраазы кылбайт сиздерди. Ошол ыраазычылык техникасын сөз түрдө кылып жүрүңүздөр.
Андан кийин бай болуу техникасы деген бар. Бай болуу техникасына мен өзүм бай болууга уруксат этемин деп өзүңүздү мындай бай аялдай сезип жүрүңүздөр. Акчаңыз мындай жок, аз болсо деле, мындай жок болсо деле мен кошелегимде баймын деп, мындай кошелегимде акча көп деп мындай мээңизге киргизип коюңуздар. Анан биз сүйгөн жылмаюу техникасында биз сүйгөн жакшы күзгү техникасы бар. Күзгү техникасын ар дайым колдонуп жүрүңүздөр. 10 күзгү алып алыңыздар, жанакындай тегере кызыл, жашыл күзгүлөр бар го, аркасы кореянкалардын сүрөтү барчы. Ошолордон бир 10 алып алыңыз. 10 алып, бул костюм чөнтөгүнө, сумканын чөнтөгүнө, тик кийимдин, бул кийимдин чөнтөктөрүнө салып коюңуз. Дагы эшикке чыкканда, ай мен сулуумун, кандай сулуумун, мен нурлуумун, карачы мен күндөй чачырап адамдын көзүн уялтып турам деп күзгүнү карап туруп айта бериңиздер. Биринчи ошол күлкүңүз келет сөзсүз түрдө. Андан кийин көнүп, анан сулуу көрүнүп баштайсыз. Адамга жылмайганды үйрөнүңүздөр. Ыраазычылык айтканды, жылмайганды үйрөнүңүздөр. Бүгүнкү техника, ушул техникаларды эле колдонсоңуздар, ата теңизди тазалап туруп, ушул техниканы колдонсоңуздар эле сиздин жашооңуз 380 градуска бурулуп, байыйсыз дагы, максатыңызга жетесиз дагы, жашооңуз аппак таттуу жашоодо уланат. Анда эмесе көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдиремин. Бул эфир сөзсүз түрдө сакталат. Мен сактаймын. Астына да жазып коемун, кайсы жети ата текти тазалаган боюнча. Анда эмесе мен убактым бүтүп калган экен. Азыр саатынан өтүп кетсек сакталбай калат. Ошондуктан жакшы калыңыздар, орозо күнүңүздөр жакшы күндөрдөн өтсүн. Бүгүнкү күнүбүз баарыбызга нур чачыраган, таттуу жашоодо жашаган жакшы күндөрдөн өтсүн. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Кантип сакталат? Сохранить, пожалуйста.